Саламатсыздарбы? Бүгүн бир сиздер менен кино искусствосундагы жанр жөнүндө аңгеме куралы дегенбиз. Бирок негизи бул жанр деген бардык эле чыгарманын түрлөрүндө бар. Ал жазуу чыгармасынан баштап, сүрөт чыгармасы, кино чыгармасы, фотография чыгармасы бардыгында тең болот да. А бирок биз бүгүн сүйлөшө турган темабыз бул жанагы кинонун жанры жөнүндө болот. Жанр деген бул француз сөзүнөн, genre деген сөздөн алынган. Кинодо живопистегидей жалпы жолунан квалификацияланган жанрлар жок. Көп көркөм кинолорду бир эле жанрга атап айтсак болот. Ошондуктан төмөндөгү айтылган жанр системасына көркөм фильмдерди болжол менен гана айтса болот. Ошол система киноведтердин изилдөө жолдору жок эле көрүүчүлөрдүн кабыл алуусу менен калыптанып калган болуу керек. Ошого карабай эле бул система кандайдыр бир даражада кеңири таралган жана көпчүлүк менен кабыл алынып калган. Эми жанрлардын биринчи түрүн алсак, боевик. Бул жанр белгилүү тезис болгон жакшы иш үчүн күрөшүү, күч менен болуу керек деген, добро должно быть с кулаками деген орусча айтканда деген сүрөттөмө менен берилет. Мындай фильмдердин жанры татаал сюжет менен берилбейт. Негизги каармандын кара күч менен каалашуусу абдан айкын көрүнүш менен кылмыш, коррупция, терроризм, адам өлтүрүү аркылуу берилет. Башка айла таппай, башка каарман кара күчтү зордук, зомбулук менен чечет. Жыйынтыгында ондогон, жүздөгөн шүмшүктөр кырылат. Ошо менен happy end деп коет американын сөзү менен. Бул ийгиликтүү бүтүү менен фильмдин соңу бүтөт да. Мисалы, ошондой фильмдердин катарына россиян режиссер Федор Бондарчуктун «Девятая ротасын» алсак болот. Геннадий Базаровдун «Засада», Алексей Балабановдун менен Сергей Бодровдун «Брат 1», «Брат 2» деген фильмдерин ошол мисал келтирип көрсөңүздөр болот. Ошол фильмдердин баары тең боевик жанрына кирет. Боевиктин талашсыз атрибутикасы болуп, бул калган кара күчтү жазага тартыш керек деген чечим менен бүтөт негизиндечи, аягында. Анан экинчи ошол боевиктин эле бир квалификациясынын түрүнүн бири вестерн деген фильмди алалы. Вестерн деген классикалык фильмдерде бул жанрдагы окуя 19-кылымда жапайы Батыш Америкада өтөт. Бул окуяда конфликт адаттагыдай эле кылмышчы банда менен бийликтин жана акчанын артынан жүргөн адамдардын ортосунда болот. Адаттагы боевиктей конфликт зордук менен, атыш менен чечилет. Вестерн Америка Кошмо Штатында мүнөздүү, эркиндик жана көз карандылык атмосферасын жасалат. Мисалы, Америка режиссерлору Клинт Иствудтун «Непрощенный», Джон Сержестин «Великолепная семерка», Япон режиссеру Акира Куросаванын «Семь самураев». Андан кийинки биздин темабыз гангстерлик фильм деп коелу да. Мындай темадагы фильмдерди окуя көпчүлүк убакыттарда Америка Кошмо Штатында 1930-жылдары гангстерлик группалардын күчөп турган убактысында болот. Фильмдин негизги сюжети гангстерлердин ортосундагы талам тартыш, разборкалар болот. Мисалы, ошол гангстерский фильмдердин бирөөнүн мисалдарын келтирип кетсек, бүтүн дүйнөгө экранга чыккандардын фильмдердин бири британиялык режиссер Гая Ричинин «Большой куш» деген фильми. Режиссер Ленинин «Однажды в Америке» фильмдери деп атап кетсек болот да. Эмки дагы бир ошол бир катарды боевик менен гангстерлик фильмдер менен катар келе аткан дагы бир түрү детективдик фильмдин жанрын карасак болот да. Мындай жанрдагы чыгармада кылмыш иштеринин сүрөттөмөсү, алардын артынан кылмыш ишин изилдөө жана күнөөлүүлөрдү табуу болуп саналат. Көнүмүштөгүдөй мындай фильмдерди көргөндө көрүүчүлөрдүн өздөрүнүн кылмышты изилдөөсү келип, өздөрүнүн кылмышка чечимин чыгаргысы келет. Ошондой абалга алып келген фильмдер болуп саналат да. Ошол фильмдердин биринен эсептеп мисалга келтире кетсек, Филипп Янковскийдин «Статский советник», Александр Адабашяндын «Азазель» деген фильмдерин алсак болот. Ошолорду көрсөңүздөр, ошол жерде бүт жана айтылган жанрга ошолор так келет да. Дагы бир ошол жанрлардын бир түрүнө токтолуп кетсек, бул драма. Бул жанрдын өзгөчөлүгү, сюжеттүүлүгү, окуянын
өз ішіндегі конфликттери, көптөгөн диалогтору, монологтору менен айырмаланат. Драма көпчүлүк учурунда адамдын жеке турмушун, анын коом менен болгон конфликттерин сүрөттөйт. Көп учурда адамдардын ортосунда болгон карама каршылыкка акцент жасалып, фильмдин башкы каармандарынын жүрүм, туруму, иш аракеттери баяндайт. Сергей Бодров старшийдин фильминин «Монгол» деген фильминен ошондой учурларды кестириңер болот да. Эми дагы бир кинонун дагы бир түрү болгон, жанры болгон, эми трагедияга келсек, бул дагы драмалык жанр. Адам баласынын ички күч проблемаларын көркөм сүрөттөө менен чечмелөө негизинде түзүлөт драма. Трагедиянын негизги болуп, коомдогу болуп жаткан кырдаал менен башкы каармандын келишпестиги, азап кайгы менен маанилүү жашоонун баалуулуктарын жок болуп, өлүм менен кайгыга келип алып келиши эсептелет да. Мындай фильмдерге мисал келтире кетсек, Георгий Козинцевдин фильми «Король Лир», «Гамлет», Сергей Эйзенштейндин фильми «Иван Грозныйлар» ушул биз жогоруда айтылган жанрга кирет. Азыркы биз токтоло турган дагы бир жанрдын бири бул тарых фильм болуп саналат. Тарыхый фильмдер. Бул жанрдагы фильмдерди силер көп эле көргөнсүздөр. Негизи бул тарыхый фильмдерди жаратууда бул тарыхтын ошол өзүнүн болгон убактысын, болгон окуясын, кайсы заманда болгон, кайсы убакта болгон, кандай окуялар болгон, булар бурмалабай так жасоо керек да. Тарыхый болгон окуялар тактап, долбоолоп көрсөтүү болуп саналат. Тарыхый кайсы мезгили көрсөтүлсө, дал ошол убакыткачы айлана чөйрөсү, жаратылышы, кадрда эмне көрсөтүлсө, ошонун баары көрсөтүлгөн заманга туура келгендей болуу керек. Мисалы үчүн ушундай тарыхый фильмдердин бири биздин кыргыз фильмин жасаган фильм, бул биздин белгилүү кинорежиссер Төлемиш Акеевдин Ак Элбештин тукумдарын алып кетсек болот. Ал жерде да карасаңыздар, ошол заманга баардыгы түп келишип, анан фильмдин тарых фильмдерин жалаң эле айлана чөйрөсү буюмдары гана эмес, ошо стилистикасы деп коет. Ошонун баары тең топ келгенде гана тарых фильм өзүнүн максатына жете алат да. Биз эми жогоркудагы айткандай дагы бир фильмдин жанры болгон бул согуш темасына токтолуп кетсе болот. Себеби согуш темасында бөтөнчө биздин Союз убагында көп фильмдер тартылды. Бул согуш тууралуу фильмдер согуштун кайсы мезгили болсо дагы туура так көрсөтүү жанрдын негизги максаты болуп саналат. Ал жерде согушту көрсөткөндө ошол мезгилди, ошол убакытты, кайсы жерде болгон нерсенин баарын тактап, тарыхый ошол жердеги фильмдегидей эле мында дагы ошол болгон окуяларды бурмалоодо кинонун өзүнүн максатын жоготуп коет да. Ошонун бир жакшы бир мындай мисалдардын бири болуп туруп, Юрий Озеровдун «Освобождение» деген 3 бөлүктөн турган фильмди алсак болот. Аны баарыңызга көргөн чыгарсыздар. Бул фильмде ошончолук согуштун канчалык кыйынчылыгын, кандай кыйынчылыктар менен советтик армияны жеңгенин, кандай кыйынчылыктар көргөнүн, кандай утулуштар болгонун баары толук камтылаган абдан көлөмдүү, так жакшы таратылган фильмдердин бири деп эсептеп кетсек болот да. Ошондой эле биз дагы кийинки токтоло турган жанрыбыз бул кинодогу кинокомедия жанрын тактайбыз. Бул комедиянын классикалык түрү. Кинонун каармандары ар кандай күлкүлүү, ыңгайсыз сабалдарда болуусу менен көрүүчүнүн көңүлүн көтөрүп, күлкүсүн келтирүү болуп саналат. Жакшы комедияларда турмуштагы адамдар менен боло турган, кездеше турган ыңгайсыз жана күлкүлүү абалдар менен аша чаппай көрсөтүлөт. Ошондой бир жакшы биздин мынагу совет заманындагы классикалык фильмдердин бирин алсак, ошонун ичинде орустун режиссерлору Леонид Гайдайдын фильмдерин алсак болот. «Операция бриллиантовая рука» деген фильмдер ачык айкын ошол жерде комедиянын кандай шарттар менен, кандай актерлордун оюндары менен келтирилгенин жакшылап көрө аласыздар. Андан башка дагы бир ошо комедияга окшогон дагы бир түр болот. Жанрда бул пародия деп коет да. Бул болсо башка адамдардын күлкүлүү кылыктарын көрсөткөн комедиянын бир түрү. Бул сырткы түр менен көрсөтүп, пародировать этип, бирөөнү туурап, бирөөнүн кандайдыр бир мындай физикалык кемчилик эмес, өзү мындай турмуштагы болгон бир апендилик шарттарын көрсөтүү менен жаралат да. Андан башка дагы бир ошого типтеш келген дагы бир түрлөрдүн бирин алсак, фарс деп коет. Бул комедиянын жеңил мазмунундагы түрү. Толугу менен тышкы көрүнүш менен
күлкүлүү кылып көрсөтүү ыкмалар менен көрсөтүлөт фарстачы. Фарстан кийинки дагы бир биздин жанрлардын бири, биз токтоло турган бүгүнкү аңгемебизде мелодрама. Бул жанрдагы чыгарма башкы каармандардын рухий, сезимтал жан дүйнөсүн жана бөтөнчө ошол болуп жаткан окуяга жараша эмоциясын көрсөтөт. Жамандык жана жакшылык, сүйүү жана жек көрүүнүн салыштырмасында бөтөнчө ачык көрсөтүлөт да. Мисалы бул кинолордун катарына биздеги эле ошол совет заманындагы элдин баарына белгилүү болгон фильмдердин бири биздин белгилүү ошол орустун режиссеру Элдар Рязановдун «Служебный роман», «С легким паром» деген фильмдерин алып кетсек болот. Ошондой эле Владимир Меньшов деген фильм билесиңер, «Москва слезам не верит». Ошол кезде биринчи оскароносный деп коет, Оскарга ээ болгон фильм болуп саналат. Ушулардын баары тең жана биз айткан жогорку жанрга кирет да. Андан кийинки жанрга токтолуп кетсек, бул сүйүү темасындагы фильмдер болот. Сүйүү темасын эки группага бөлсө болот. Биринчиси классикалык чыгармадагы сүйүү темаларын алсак болот. Аны өзүңүздөр билесиздер, мисалы Шекспирдин чыгармаларындагы Ромео жана Жюлеттаны, ошондой эле Король Лир, Гамлеттерди алсак болот да. Ал эми экинчи группадагы сүйүү темасындагы фильмдер терең коо сүйүүнү баяндайт. Ошол сүйүүнү коомчулук түшүнбөй, кээ бир кырдаал тоскоолдук кылат. Аларга эң жакшы мисалдардын бири болуп туруп, Индиянын кандай фильмди алсаңар дагы ошол жанрга таптак түз келет да. Анан эми дагы бир ушул биздин кинематографиянын өзгөчө болгон, мына азыркы заманда көбүрөөк көрсөтүп жүрөт, бул музыкалык фильмдер болуп салат да. Бул мюзикл же оперетта деп аталат. Театралык сахнадан эле киного же телеэкранга көрсөтүү дегенди түшүндүрөт. Музыкалык фильмдерде ырлары көп, кооз костюмдар, декорациялар, мелодраманын элементтери көбүнчө хэппи-энд, бактылуулук менен аяктоо көрсөтүлөт. Күч, зордук сценалары өтө назик түрдө көрсөтүлөт бул жанрда. Мисалы ушундай фильмдердин катарын ала кетсек, биздин белгилүү Советтер Союзундагы орустун режиссеру Георгий Александровдун фильми «Веселые ребята» же болбосо Элдар Рязановдун фильми «Карнавальная ночь» деген фильмди келтирип кетсек болот да. Ушулар жана мен айткан жанрдын ачык, айкын баардыгын ушу кинолордон көрө алсаңыз болот. Дагы бир кинонун жанры болгон неоготика деген жанрга токтолуп кетсек. Бул жанрдан фильм ужастардан коркунучтуу фильмдердин айырмасы, мындай жанрда коркунуч атмосферасы таптакыр болбойт. Баш каарман жабырлануучу болбой, көбүнчө вампир же оборотень болот. Же болбосо башка сверхъестественный деп коет да, өзгөчөлүү, тышкы көрүнүштүү болот. Фильм бүтүндөй боевик, философия же притча түрүндө көрсөтүлөт. Мисалы буга мисал катары биз мынагу баарына белгилүү болгон Америка режиссеру Тим Брентондун «Крупная рыба» фильмин алсак болот. Швед режиссеру Инграм Бергмандын «Седьмая печать» деген фильмдерин айта кетсек болот. Сиздер ушул фильмди жакшылап карасаңыздар, жана мен айтылган жогорудагы жанрды так ачык, айкын көрө аласыздар. Эмки дагы бир биздин өтө мындай токтолуп кете турган жанрлардын бири, булар болсо өзүңөр эң жакшы көргөн бул приключенческий фильм деп коет. Приключенческий фильмдеги бул өзүңүздөр билесиздер, ар кандай окуяга дуушар болгон геройдун ар кандай окуяларга дуушар болушу менен, ошондой эле күч менен, зордук менен, бар менен күрөшүүдө болуп өтөт да. Бул боевиктин айырмасы, боевикте көбүнчө окуя күч, зордук менен жеңүү болсо, приключенческий окуя ал акыл, амал менен кара күчтү жеңүүнүн түрүндө көрсөтүлөт. Приключенчелик фильмдерде каармандар оригиналдуу түрдө кыйын окуялардан кутулат. Ошондой эле хэппи-энд, ийгилик менен бүтүшү мүмкүн. Андан башка эми кийинки мен токтой турган фильмдердин бири, кинонун жанрларынын бири семейный, үй бүлөлүк фильм деп коелу да. Бул фильмдер балдар жөнүндөгү же үй бүлө менен көрө турган фильм болуп эсептелет. Фильмдин жанры көбүнчө мелодраманын, комедиянын элементтерин камтыйт жана жөнөкөй юмор менен болот. Буларга мисал катары келтире кетсек, Америка режиссеру Крис Коламбустун фильми «Один дома» деген жакшы билесиздер, бул жаңы жылда сайын көрсөтүлөт.
көпчүлүк көрүүчүлөргө белгилүү. Лассе Халлстремдин Хатико самый верный деген фильми бар. Жанагы ит жөнүндө Хатико деген япон пародасынын иттин кандай өзүнүн кожоюнуна болгон ишенимдүүлүгү, ошонун ишеничине кирген кандай ит экенин жакшы билип, баарыңар жакшы көргөн кинолордун бири болуп саналат. Андан дагы бир кийинки токтой турган биздин жанрыбыз бул трагикомедия деген жанрга токтойбуз. Бул жанрды комедиянын драмалык сюжети менен десек болот да. Көбүнчө орус режиссеру Георгий Данелиянын фильмдерине мисал келтире кетсек болот. Ошол трагикомедиянын бир жакшы бир мисалы катары анын фильмдерин сиздер жакшы көргөн, жакшы билген фильмдер «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» деген фильмдерин айтып кетсек болот да. Ошондой эле «Джентльмен удачи» деген баарыңыздар жылына көрөсүздөр, такай көрөсүздөр, абдан жакшы ушул темада жасалган фильмдер да. Бизде деле ошондой көп трагикомедияга жасайбыз дейт, бирок ошол трагикомедия эмне экенин түшүнбөй эле биздики көп фильмдер азыр чыгып аткан фильмдин баары комедияга, интермедияга айланып кетип атат да. Трагикомедия деген өзүңүздөр билесиздер, бул адамдын өмүрү жөнүндө. Ал жана адамдын бир ыңгай сабалдагы болуу менен күлкүлүү болгону менен, бирок ошонун артында кандайдыр бир адамдын өмүр жолу, кандайдыр бир жашоосу жатат да. Ошол экөөнү айкалыштырганда трагикомедия өзүнүн күчүнө келип, абдан көрүүчүлөргө жеткиликтүү болот. Андан башка дагы бир кинематографтын жанрына токтолуп кетсек болот. Бул триллер деп. Жанагы азыр бизде көп айтып атпайбы, триллер фильм, триллер деп. А бирок мындай адамдар триллер эмне экенин көбү мындай жаңылышып, кескесе да түшүнбөй калып жүрөт. Бул деген коркунуч деген түшүндүрөт. Трепет деп коет да. Трил деген английский сөзүнөн коркунуч, трепет деген түшүндүрөт. Кыргызча коркунуч десек болот. Мындай жанрдагы фильмдер триллер деп аталышы көрүүчүлөрдүн башкы каарманга болгон толкундануусун, кайгыруусун, коркунучун жаратуу үчүн жасалат. Бул жанрда атайын чек болбойт. Көбүнчө триллерге кылмышты изилдөө, детективно-приключенческий жанрына атап коюшат. Бул жанрда көбүнчө сюжеттеги окуясы кандайдыр бир өзгөчө кылмышка даярданып жаткандай болуп багытталат. Триллер деп фильм ужастар дагы аталат. Мисалы ошол фильм триллерге мисал келтире кетсек, белгилүү Американын режиссерлорунан алсак болот да. Мисалы америкалык режиссер Мартин Скорсезенин «Остров проклятых», Дени Вильнёвдун «Бегущий по лезвию 2049» деген фильмдерин карасаңыздар болот. Ушул фильмдерде ошол триллердин эмне экенин, кандай драматургиялык жактан, өзүнүн түзүлүшүнөн, сюжеттик линияларын баарын карап көрсөңүздөр, ушул жерден баардык мен айткан жанагы жанрдын мисалдарын көрө аласыздар да. Андан кийинки дагы ошол триллердин түрүнө кирген мистикалык триллер деп койсок болот да, мистический триллер дейт. Мындай фильмдер триллер менен фильм ужастын чегиндеги жанр болуп саналат да. Фильмдин сюжети кандайдыр бир белгисиз каарман менен мистикалык каармандын ортосундагы кагылышуу менен түзүлөт. Көбүнчө окуя, оккультизм, колдовство, сыйкырдык деп атпайбыз. Жанагындай бир нерсеге сыйынуу же бир нерсеге алдында ушундай бир азыр бизде да көбөйүп кетпедиби ушундай адамдарчы. Бирок ошол көбүнчө бул эми ал биздин турмуштагыдан кичине өйдөтүлүп көрсөтүлөт. Кандайдыр атайын ойлонуп табылат алардын образдары. Ошондуктан бул көбүнчө ошонун окуясы көбүнчө оккультизм, колдовство, сыйкырдык, пришествие, анархия, антихрист деп коет. Христоско ишенбегендердин байрамы тууралуу болуп көрсөтүлөт. Бул өзүнчө бир сатанистический деп да койсок болот да. Ошондой бир кандайдыр бир максат менен көрсөтүлөт да. Ошондой фильмдердин бири болуп, мисалы 1408 деген фильм, американдык режиссер Микаэл Хафстрёмдуку, Готика, Матья Кассовицтин фильмдерин алсак болот да. Ошол фильмдерди карасаңыздар, ушу мен айтылган жанрдын бардык элементтерин бүт түзүлүштүрүн көрө аласыздар. Андан кийинки дагы бир жанрга токтоп кетсек, бул болсо психологический триллер деп коет. Психологиялык триллер. Бул жанрдагы фильмдерде эки каармандын бирине болгон карама каршылыгын чыңалуусунда экөөнүн жүрүш турушу менен биринин сөзү бири түшүнбөгөндүгү, биринин аракетине экинчиси каршылык аркылуу берилет.
мындай фильмдерге, например, ала кетсек, бул көбүнчө америкалык режиссерлордун чыгармаларында көбүрөөк көрүлөт. Бир дебютанттык лента катары режиссер Метте Лофрен деген, Дженнифер Стакер дегендердин 2 фильмин алсак болот. «Кораблестроитель», «Американка» деген фильмдерин. Ушул фильмдерден жана мен айтылган жогорудагы 2 каармандын жана карама-каршылыгын, бүт ошолордун мамилесин көрө аласыздар да. Анан дагы бир ушул эле катардагы жанрлардын бири болгон фильм «Катастрофа» деп коет. Бул фильм кырсык тууралуу болот да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, дүйнө жүзүндө кандай кырсыктар болуп атат, кандай мынагу жаңылыктардан көрүңүздөр, кандай самолеттор өзүнүн бүт жана ичиндеги граждандык авиациядагы канча адамдар түз эле учуп баратып жок болуп кетип аткан, радардан чыгып кетип таппай калып атышат. Ошондой эле жакында эле Аргентинанын бир чоң жанагы деңиздин астында жүрүүчү подводный лодкасы чөгүп кетти, табылбай калды, каяка кеткен белгисиз болуп, жарылып, обломкаларын табышып атат. Бирок ушунун баары тең ушундай окуянын негизинде бүт мына фильм кырсыктар жаратса болот да. Бул фильм кырсык деген турмушта болгон кырсыктардын негизинде түзүлөт. Ошонун сюжети, ошонун ою бүт айтайын деген максатым бар. Ошол жөнүндө күчтүү кылып, ошону кандай адамдардын кыйынчылык сезгенин, кандай кырсыкка, кандай себеп менен кырсыкка учураганын, ошо кырсыктан же чыгып кетиш керек, же болбосо кырсыкка учурап калган убактарын көрсөтөт да. Бул жерде кырсыктын ар кандай түрлөрү болуусу мүмкүн да. Мисалы үчүн куюн, торнадо деп атпайбы Америкада, бизде куюн деп коет. Жер титирөө, вулкандын атылышы, самолеттун кырсыкка учурашы жана башкалар. Техногендик кырсыктардын баардыгы тең ушу фильм, кырсык фильмине кире берет. Булардын бул мисалы үчүн буларды өзүңүздөргө белгилүү болгон 70-80 жылдардагы советтик фильмди алсаңыз болот. Аны баарыңыз эле көргөн болушуңуз керек, болгонуңуздар керек. Александр Миттан «Экипаж» аттуу фильмин келтирсек болот да. Анда ошол как өзүңүздөр көргөндөй советтик Ту-154 самолету кырсыкка учураганын көрөсүздөр. Кандай кабалда болгонун ошол, бирок ошол кырсыктан ал жерде фильмдин сюжети боюнча ошол команда жанагы экипажды айдап жүргөн ошол аман эсен ичинде отурган кишилердин баарын жер титирөө болуп атканда, вулкан атылып атканда аман эсен алып чыгып кетишет да. Бул дагы жана биз айтылган кырсык фильмдер жанрына кирет. Дагы бир ошол кырсык фильмдеринен башка дагы бир жанрга токтоп кетелик. Бул фантастикалык фильм деп коет. Өзүңөр билесиңер, фантастика деген бул ойдон бир кандайдыр бир турмушта болбогон нерсени ойлоп чыгаруу дегенди түшүндүрөт да. Ошону сценаристтер, драматургтар, режиссерлор ошонун баарын иштеп чыгып туруп, адамды таң калтыра турган, адамды бир кандайдыр бир акыбалга алып келе тургандай кылып жасай турган фильмдер болот. Кинематографтын бул жанры негизги эстетикалык ой боюнча чындык турмушка туура келбеген ойлорду элестетип жаратуу болуп саналат. Бул фильмдин жанрындагы окуясы келечекте же өткөн заманда же биз менен катар өтүп жаткан башка бир дүйнөдө болуп турган окуя жөнүндө болот. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, окуя айтылып, күнүмдүк чындыкка карама каршы жана күнүмдүк чындыкка окшоштуруп ишене тургандай кылып жасалат. Буларга мисал келтирип кетсек, биз бул деле кайра эле биз айланып келип эле Американын режиссерлоруна кайрылабыз. Себеби ошол жакта, ошол мамлекетте көбүнчө мына Голливудта ушундай кинолор көп жасалат да. Булардын бири белгилүү Американ режиссери Стэнли Кубрикти жакшы билесиңер. Ошонун «Космическая Одиссея» деген фильмин. Же болбосо биздин орустун белгилүү режиссеру Андрей Тарковскийдин «Солярис» деген фильмдерин алсак болот да. Дагы эми ошол фантазиянын экинчи бир түрү под жанр деп коет да. Ошонун алдында фэнтези деген жанр жөнүндө айтып кетелик. Бул жанр бөтөнчө жомок, көркөм дүйнөсүнө таянат. Анын дүйнөсү орто кылымды баамдайт, бирок ойдон чыгарылган, сыйкырданган нерселер менен толтуруп, өзүнүн өнүккөн уламыштарына өтө бай болот да. Бул фэнтези дегендерге өзүңүздөр билесиздер, бул жерде жомок сыяктуу, бул жерде кинолор көп жасалган Советтер Союзунда. Ошонун бирин келтирип кетсек болот. Ошонун дагы бир под жанровый түрү фантасмагория деп коет да. Бул фильм кандайдыр бир ойго сыйбаган, түшкө окшогон сүрөттөмө болуп эсептелет. Бул жанр сүрөттөрдүн абстракционизмине окшоп кетет. Абстракционизм өзүңүздөр билесиз, Сальвадор Дали деген художниктердин бири ошол абстракционный стилистикада тартат. Ошондой бир ойго келбеген, кандай түшкө окшогон нерсени көрсөтөт да. Мисалы, буга
ачыктан бир айкын бир фильм келип кетсек болот. Бул француздун кинорежиссеру Жан Виго дегенди алсак болот. Ал 1930 жылдары «По поводу Ниццы» деген фильмди ошол жанрда келтире алган да. Ошондой эле биздин орустун режиссеру Андрей Прошкин «Орлеан» деген фильмди алсак болот. Ушул фильмдерден сиздер баардыгын жана мен айтып кеткен жанрдагы келтирилген нерселердин баарын көрө аласыздар да. Эми ошондон башка дагы азыркы абдан мына биздин заманда азыр өтө бул актуалдуу болуп келатат. Бул актуалдуу жанрлардын бири космо опера деп коет. Бул жанрдын космо опера деп аталышы эл оозунда айтылганда «Звездные войны» дегенди жакшы билесиздер, кантсе бир сериясын көрдүңүздөр. «Жылдыз согушу» деген белгилүү сериалдан алынган да бул жанрдын негизги аныктамасы. Фильмдин сюжетинин жанрындагы окуя алыскы планеталардагы, ааламда космостук корабльдердин, космостук станциялардын арасында болот. Ошолордун ортосунда кагылышуулар, ошолор арасында келиспестиктер, ошолор ортосундагы кандайдыр бир өздөрүнүн бир ойлорун ишке ашыра албай ортосунда болгон ошол согуштар жарган эмелер менен келтирет. Алардын бирине келтирсек «Звездные войны» алсак болот. «Аватар» деген фильмди алсаңыз болот. «Пятый элемент» деген фильм бар. «Автостопом по галактике», «Доктор Кто», «Звездный путь» деген көп фильмдерди келтирип кетсек болот да. Эми бул фильмдерди сиңер көрөсүздөр, баардык окуянын баары ошол биз билбеген, биз көрбөгөн алыскы бир түшүнүксүз планетада болот. Бул эми фантастический бир кандайдыр бир режиссердун, драматургдун ойлоп чыккан ою, бирок ошону айта турган оюнда биздин бүгүнкү проблеманы, бүгүнкү келечекте кандайдыр бир биздин алдыбызда болуп калаткан проблемаларды ошол өздөрү жасаган чыгармада чагылдыра алган да. Андан кийинки дагы бир жанр деп коет, киберпанк деген жанр болот да. Булар болсо жанагы бийик технологиялык жана компьютердик технология менен жасалган кинолор да. Ошол жөнүндө, ошонун проблемасы жөнүндө, ошолордун коомдо ошолордун кандайдыр бир таасири жөнүндө, ошол жөнүндө болот да булардын астындачы. Постапокалиптика деген жанр дагы кирет. Бул дагы мында болсо окуя кандайдыр бир глобалдык дүйнө жүзүндө катастрофадан кийинки болгон окуяларды көрсөтөт. Бул фильмдердин көбүн Америкадан, Голливуд фильмдерин көрүп жүрөсүздөр. Ошол жерде абдан көп көрсөтүлөт. Катастрофадан жанагындай монстрлордун пайда болгонун, кандайдыр бир жанагы эмне деп койсок, адам сыягына кеткен жырткычка окшогон кан соргуч адамдардын пайда болушу менен көрсөтүлөт. Себеби ошол глобалдуу катастрофа болгондон кийин, мисалы үчүн бизде глобалдуу катастрофа деп эмнени айтсак болот? Бизде өтө коркунучтуу глобалдуу акыбалда турабыз. Жаңылыктарды көп айтылып кетип атпайбы? Мына 3-чү дүйнөлүк согуш деп. Кудай сактасын, эгерде андай согуш болсо, ушундай глобалдуу катастрофа болгондон кийин, андан кимдин кандай болорун дагы бир Кудай өзү билет. Бирок кинодо, ушундай фильмдерде ошонун адамды билсин, сезсин деп мындай упреждение менен алдын ала ошондой кинолор жасап көрсөтүп, адамдарга ошону жеткириш үчүн бул өзү чыгармачы адамдардын өзүнүн милдети да. Анан дагы бир фильм ужасов деген жанрга токтоп кетсек да, ал деле ошонун жанры болуп кетет. Булар бири-бирине окшошуп кетишет. Бирок бул жерде айырмасы эмнеде? Фильм ужасов коркунучтуу фильм деп которсок болот. Бул жанрдагы фильмдин негизги максаты көрүүчүлөргө коркуу сезимин туудуруу болуп саналат. Коркутуу, коркунучтуу, кыйналуу менен кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү күтүү болуп саналат да. Фильмдин негизги сюжети кандайдыр бир тынч, коркунучтуу туудурбаган жерде күтүүсүздөн киши өлтүргүчтүн пайда болушу. Жанрдын дагы бир сүйүктүү темасы бул тыптынч жерде кан соргуч монстрдун пайда болушу, генетикалык мутант, башка планетадан келген киши, зомби жана башкаларды көрсөтөт да. Бул фильмдерде көбүнчө адамдын жанын чыгарган, кишини тытмалаган денеси аркылуу көрсөтүп, бул адамга ушундай болуп кетиши мүмкүн. Абайлагыла адамдар деген бир кандайдыр бир келечекте кандайдыр бир ушундай катастрофалык эмелер болуп кетсе, ушундай кубулуштар пайда болушу деген бир мындай эскертүү менен жасалган фильмдер болуп эсептелет да. Мисалы ошондой фильмдердин бири болуп бир өзүңүздөр карасаңыздар болот. «Оно» деген америкалык режиссер Андерс Мускетти деген фильмин көрсөңүз болот. Ошондой «Чужой» деген фильм бар.
бул илимий фантастикалык фильм болуп жасалат. Ал Ридли Скоттун Чужой деген фильми. Анда бул илимдик фантастикалык фильм болуп саналат да. Эми биздин жанрлардын эң аягында айтып кете турган дагы бир жанрыбыз калды. Бул пинк деп коет. Пинк бул Япон киносундагы сексплотейшн деп коет. Сексплотейшн Америка киносундагы эротикалык жанрдагы фильмдер болуп саналат. Ошол бүгүн ушу менен биз бүт мурогу жанрлар жөнүндө негизинен кыскача мындай сиздер менен аңгеме куруп кеттик.